Бул дүйнө акыретте эң көп пайдасы тие турган зикир, аятты беркинде я менен жазылат. Аяттар кайсылар эң сообу көбү дейт. Жана кайсыл нерселерди адат кылып алса пайдасы көп болот. Эң туура акылдуу адам суроосу. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умму Салам энебиз, Зейнеп энебиздин жанынан чыгып баратса, данектерди теспенин ордуна данектерди тийип көп убакыт дуаларды айткан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирип келсе да дуа кылган болот, айтат. Ушунча убакыт дуа кылдың сонун, бирок кыска убакытта мындан көбүрөөк сооп таба турган дуа деп ошону айтып берген. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр кыска экендигин, амалдардын ичинен эң мыктысын кылып калыш керек экендигин бизге жол көрсөтүп атат. Баарында жакшылык бар, бирок эң мыктысын деген сөз да. Баардык мусулман Аллага жагат, бирок эң сүйкүмдүүсү күчтүүрөгү. Илимден да, имандын нурунан дагы дегендей да, мисалычы. Баардыгында жакшылык бар болбосо. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөтүп атат. Бул дүйнө акыретте эң көп пайдасы тие турган зикир, бул Куран. Эки дүйнө пайдасы тие турган зикир бул Куран. Курандан өткөн зикир жок. Бүт дуаларды айтсаңыз дагы, ичи дуалардын бардыгы Шейх Юсри жана башка Ханафи устаздарыбыз бөлөк айткандай, Фалак менен Нас сүрөсүнүн ичине кирип кетет. Фалак менен Нас 113-114 сүрө муаввизатан, бардык жамандыктан сактана турган дуа дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул эки сүрө 5, 6, 11 аят болот, түшкөнгө чейин Ибрахим алейхиссалам дуасын колдонот эле. Хасан Хусейн радиаллаху анху небересин алып келип, "Уизукума бикалиматиллахи тамма мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма." Жаман көздөн, курт кумурсканын зыянынан, жин шайтандын азгырынан сактан деп 3 жолу үйлөп денеси сүртөт эле. Качан ушул эки сүрө түшкөндө Фалак менен Нас, башканын бардыгын таштап ушул эки сүрөнү окуйт эле. Демек Куран бул бардыгынан жогору турат. Колдон келсе күн сайын окуп турасыз Куранды. Баягы вирдул яуми дейт, хатым кылып окуп турасыз. Бардыгын окуш кыйын болуп атса, аалымдарыбыз терип бергендей манзил аятул хирз дейт, мааниси өтө терең болуп, жана жаманчылыктан сактай турган аяттар бар. Жок дегенде ошону окуйсың, баарын окуй албасаң. Эреже бар, баарына жетишпесе, жок дегенде орчундуусун калтырбасын, маңыздуусун калтырбасын. Туура? Тамактын баарын жей албаса дагы жакшы жерин жесин деген сөз да. Жок дегенде, мисалы мен диетага отурушум керек болмосо, тамактын баарын жебеш керек болсо, жок дегенде жумуртканын сарысын алып коюп, жанагы белок болуп жакшы боло турган агын же дегендей болуп атат да сөз мисалы. Баарын жей албасаң, сиңире албасаң дагы. Ашты же мен ошко күйө болом да. Ашты көп жей албасаң, шакараптан жеп кой деген сөз. Диетада бузулбайт деген сөз да. Бирок туздуу болуп кетпесин, давление көтөрүлөт. Демек биринчиси Курандын манзил. Анан мунжият деген бар. Чоң аалымдар айткан мунжият деген жана кул майде бүт жанагындай жамандыктан сактай турган 5-6 аяттар бар. Ким ошол мунжиятты окугандай мен асман түшүп кетсе да кыжалат болбойм деген илгерки аалымдар. Ошолор окулунат. Анан мисалы Фатиха, Аятул Курси, анан Фалак, Настар, ушулар ихлас сүрөлөр укмуш да, ушулар биринчи окулуш керек булар. Анан экинчи орунда Курандын ар бири дедик. Экинчи орунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртели кечки айта турган дуалар. Ушулар эң күчтүү дуалар болот Курандан кийин. Үчүнчү орунда анан аалымдардын Куран сүннөт карап айткан дуалары. Убактыңыз такыр жетпесе биринчи экинчиге аракет кыласыз. Эң пайдалуу ушулар. Андан сиз айтып жана кайсыл нерселерди адат кылып алса пайдасы көп болот. Кечеге айткандай. 5 маал намазды жамаат менен калтырбаганда адат кылыш керек эркек адам. Өзгөчө 2 караңгы намаз жок дегенде багымдат менен куфтан, шамкуфтан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, баарыбыз амал кылууга насип кылалы, мен жеткирип атам. Баарыбызга амал кылыш насип кылсын. Баширил машаина физ-зулумати бин-нурит там яумал кыяма. Саллаллаху алейхи вассалам айткан. Кечки таңкы караңгы учурда мечитке баскандарды кыямат күнү толук нур менен сүйүнчүлөгөн деген. Толук нур. 5 маал намазды, анан багымдаттан кийин асырдайын дуага бекем отурган. Анткени багымдат менен асырда асман эшиктери ачылат. Асман эшиктери ачылганда амалдар көтөрүлүп, дуалар кабыл болот. Бул ошол жин шайтандар таркай турган учур болот. Ошол учурда амал кабыл болуусу үчүн жин шайтандын азгырыгынан сактануу үчүн дуаларга бекем болуп отуруш керек. Башканы токтотуп ушул дуаларга отурганы жакшыраак болот. Мамлекеттик жумуш болуп, зарыл жумушу болсо, бошогон учурда алгачкы учурда дароо кайталасын.